Рахмат, ушунча байгелерди өткүзүп берип атыр. Быйыл жакшы байге болду аябай. Жөн эле ат алып дайындап чабыш эмес. Ошо ат чабыштарга спонсор болуш керек деп ойлойм да. Искендер менен экинчи болуп калганбыз да, ута элекпиз көчмөндөрдү. Ооба. Кызгалдык бир аз ойнобураак ала качат. Өзүм балам чапты биринчисинде. Мен ойлоп атам ушу Иса менен сүйлөшүп Исага эле чаптырсакпы деп. 1% эле талантың болушу мүмкүн, калганын баары эле менетиң депчи. Анан ал баланын да көңүлүн ооруткан жокмун, алып келе бер дедим. Алла таалам 10 миң деп койду да, эми жакшы жүгүрүп атыр, бул ийгиликтер жакшы болуп атыр. Болгону, мунун ходу ошол болгону. Майдараак. Менети действительно менет. Жыкбайкеде ат дайындаган кишини мен көрө элекмин али. От души подарок этиптир. Ага да рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошо Эрнис Биртугановго. Негизи ат чабыштын деңгээлин аябай көтөрдү. Баса айтмакчы, сен да өзүң дагы Казакстандын президенти болуп утканың бар да. Бияктан жүрөгүм сезип турган бир пятерканын ичинде бармын депчи. Эми Жыкбайкенин болельшигибиз да. Адилет Нокотай деген бар. Ооба. Жакшы бала дагы. Үйдөн чыгып барат, Жыкбайке бүгүн жүгүрбөсө бие кылабыз деген да. Мейли деди, ошол күнү биринчи келип калып атыр, Кудай жалгап. Негизи эшек чапса деле болеть этебиз. Ушу уюштуруучу байкелерге рахмат. Келгенден кийин бир жыл коем деп аракет кылдым, кое албай койдум. Өзү послушный бала болгондон кийин отурзат экенсиз жакшы балдарды. Келинчегим бар жакшы. Ал да поддержка берип турат. Арбаңыздар, ардактуу жутум. Кайрадан кыргыз тулпарлары берүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү берүүбүз өзгөчө. Анткени 3 тулпары менен 3 жолдомо уткан Дастыкхан сайыпкер Балбаев Жыргалбек бизде мейманда. Достор, көчмөндөр оюндарына 3 армак менен 3 жол жеңишке жетишип, жолдомо уткан Балбаев Жыкы достубузга келдик. Жыкы чебер сайыпкер экенин дагы бир жолу аныктады, тактады. Мынакей тастыктады демекчи Жыкы. Бул биз Жыкы дагы бир жолу Ассаламу алейкум. ат байгелер болсун демекчибиз. Карек деген өлкөнүн жанына келдик. Мына көчмөндөр оюндарында 31 май айында болуп өткөн Корманайт Нурматта болгон чоң байгеде алгачкы байгени биринчи орунду алдык. Жыкы ошо мынакей Кудай буйруса бул карек менен биринчи орунду алып туруп, аны менен кошо көчмөндөр оюндарына катышкан турасың. Анан бул апта кандай даярдык менен келдиң? Бул мындай жеңишке жетиш үчүн канча убакыт даярдадың? Ошо боюнча кепти баштасак. Бул дайындаганыбыз уже көп болуп калды энди. Тай кезинен баштап келген. Россиядан Эрнис Биртуганович ошо Жаңгазы дос балага подарок этип, ошондон бери эле менин колумда. Кунан такыр жүгүрө албай койду, мен ачык айтканда. Ооба. Анан быйыл бышсында кичине результат көрсөтүп, жакшы жүгүрүп берип атыр, Кудай буйруса. Быйыл 5 жол чабып турум. Ооба. 5 жолусунун ичинен 2 жолу биринчи, бир жолу болбой калды. 2 жолу экинчи болуп калды. 5 жол чабып турук. 9 майда да чаптың? 9 майда чаптык, ооба. Ооба. А жерден неме болуп калды, экинчи болуп калды. Ооба. Бирок анда да жолдомо уттуң да. Анда да жолдомо уттук. Демек бул карек менен 2 байге чабылып 2 жолдомо уттуң. 2 жолдомо. Эми кайсы жолдомосу менен барганың сен жагып турсага? Кийинки Курманайттын жолдомосу менен барган оңбу деп нетип коем. Анткени биринчи орунду алган путевка менен барган жакшы да. Ооба. Бир бала чаптыбы муну 9 майда дагы, 31 майда дагы? Муну башында неме чапты. Өзүм балам чапты биринчисинде. Анан кийинкисинде Арнет чапты. Анан кийинкисинде Иса чапты. 9 майда экинчи орунду алганда Иса чаптыбы? Жок, анда неме чабып калды. Санжардын жакейи. Або деген жакей бар. Ошого чаптырганбыз. Жаңыдан чаап жүрүптүр. Ошого чаптырганбыз. Анда экинчи болуп калды. Анан кийинкисинде Исага чаптырдык. Акыркы байгесинде. Иса абдан тажрыйбалуу такшалган бала эмеспи? Ооба. Жакшы чаап, жакшы чыгарыптыр атты. Анан эми көчмөндөр оюнда Исаны чакырсак, Исаны колдошого келбей калыптыр. Көчмөндөр оюндарында ким чабат муну? Көчмөндөр оюндарында ошо мен ойлоп атам, ошо Иса менен сүйлөшүп Исага эле чаптырсакпы деп. Ошондой энди көңүлүм ошодо да көндө. Жакшы чабат, өзү тажрыйбалуу жакей деп ойлойм. Жыкканда бул командаңдын, силер командада канча иштейсиңер? Командада өз шефтер менен эле. Өзүң жетекчиң, анан балам бар, балаң бар. өкүл балам бар. Өзүң балаң, өкүл балаң бар. Ооба. Жакшы. Анда турсат, поддержка берип, жардам берип турсат. Акыл насаттарын айтышып.
Аларга да чоң рахмат. Бул Байталды тай 1,5 жашында келди. 1,5 жашында Береналиев Эрнис деген досубуз бар. Ошол белек кылган. Ошондон бери эле Жыкайкеде турат. Былтыр кунанында чабышкан. 2-3 жол чабыптыр ошо менен. Бул поздний болуп жүгүрө албай калып өтөт. Анан быйыл чабышты аламан кошо. 3 жаш болуп калды. Бул өзү Россиядан келген. Россиядан келген. Түз эле Россиядан, э? Ооба. Кайсы заводдон келди биле албайсыңар? Билбейм, заводун билбейм. Чыкайке бир стрип-покер деп заказ берген экен, анан энеси стрип-покердин кызы экен. Сиена деди. Атасы болсо американец Грейчими деген айгыр экен. Анан ошо менен биз подарок болгондон кийин ата тегин деле караган эмеспиз. Анан Жыкайкеге ат болсо болду да негизи. Бул өзү негизи аябай иштерман киши да. Баягы өзүнө эле айткам да, сен кылып аткан ишиң 1% эле талантың болушу мүмкүн, калганын баары эле менетиң депчи, эмгегиң депчи. Туптуура айткансың. Ошон үчүн любой эле ошо жумушка менет керек, эмгек керек, талантка басым жасаш керек деген да. Ошол быйыл жакшы ийгиликтер жаратып атат. Буюрса көчмөндөргө лицензия алып, ошого дайынданып турган кезим. Жакшы, абдан быйыл өзгөчө бышсында жакшылыкка баштады, э? Анан жаңы айтсаң, биринчи байгезин утканда сен абдан кубанычың башкача болду окшойт. Эң биринчи байгеси 21 мартта Канзоотто уткан. Бизге ошол аябай сүйүнүч алып келген да. Себеп дегенде ошол күнү үйдөн чыгып барат, Жыкайке бүгүн жүгүрбөсө бие кылабыз деген да. Анан ошол күнү барып биринчини алып ошо менен ат чабылып кеттик. Анан кийинки байгесинде 9-майда. Анда экинчи болуп калдык. Анан үчүнчүсү 31 жана Курбан айттын чабышында баш байген утту. Ооба, сүйүнүч жакшы, чек жок. Көп жыл ат дайындашып, ат багышып, машина толбагандар көп экен. Анан биз жаңы эле аралашып эле сразу машина толгонго жакшы. Кубаныч чексиз болду да. Аябай. Анан жаңгазы айтсаң, сен өзүң кесибиң боюнча көз доктурсуң. Анан бул жылкы чарбасына, жылкыга ат чабышка кандайча кызыгып калдың? Атка бала күнүнөн эле кызыгабыз негизи. Анан шарт болот болбойт. Анан бунун келгенine дагы ошо Жыкайке себепкер негизи. Мүмкүн бул болбосо баш маңдайыбызга жазылып тур дейсиз, бирок бул себепкер болуп калды. Бул болбосо да келбейт беле, жүрө берип белем, кызыгым артып ат чабыш барып көрүп коёбу эле. Анан ат алыш керек деген тема менен жүрө бермек окшойбуз. Анан себепкен. Бул карек колуңа келгенге чейин ат чабышка дайыма барып турчуң да, э? Көрчүк. Көрүп, жыкынын ийгиликтерин көрүп. Жыкайкенин болельщигибиз да. Башында эле баягы көзү жоктор эле айта бересиз, негизи эшек чапса деле болеть этесиз Жыкайкеге. Сен талант десек эми мун ат чапкан дейт, бирге батыр ат чапкан дейт. Чоң аталарым чапкан дейт, бирок көргөн жокпуз да. Көрсөк да айтмакпыз, действительно. Генде бар экен, бу да чап атат депчи. Менети действительно менет. Жыкайкеде ат дайындаган кишини мен көрө элекмин. Бул жана 11-де ат минип чыгам деди, бүттү 11-ден точно минип чыгыш керек да. Анан ары бери жылып кетет деген жокмун да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Жыкыга да сурабайынчы. Жыкы, мына сен ата тегиңде ат чапкан болгонбу же бул өнөрдү каяктан үйрөндүң? Ошо жет атанын ичинде бар экен. Бүргө батырдын тукумдарынанбыз өзүбүз. Ошо арабызда жет атанын ичинде ошо жылкычы ата деп тергеп койгон бир немебиз бар экен, чоң атабызчы. Ошол сайыпкер болгон экен. Мен өзүм билишимче да, энди көп немесин деле билбейм, историясын чын ачык айтып келгендечи. Жыкы, анан бул сенин ногул жаратып аткан быйылкы ийгилигиң өзгөчө жакшы болбоду. Былтыр жанагындай кунанды 2 жол чапканда жыйынтык болбой калгандан кийин кичине маанайың пас болуп калгандыр да. Анан быйыл өзгөчө сонун ийгилик жаратып туруш, ийгилигиңдин жаратканда чоң менет жумшап аткан бул уулуң Ырыскелди го дейм. Ошо оң колум балам ошо мага жардам берет. Тигини кылып кой, муну кылып кой деп коем. Кээде өзүм болбой калган кезде кылып коет. Былтыр жакей болуп чаап жүрдү. 2 жыл чапты го дейм. 3 жыл чапты. 3 жыл чапты, Азамат. Быйыл кичине өсүп кетти десе. Быйыл жардам берет. Азамат. Ырыскелди, быйыл канчага чыктың? Быйыл 16-га. 16-га чыгып калдың. Сен 3 жыл ат чаптың. Азамат, атаңдын атын минип айлар минип жүрүп такшалдың. Чабандес катары эң чоң байге кайсы байгени уттуң? Ысык-көлдөн туристтик сезон мен былтыркы? жок. Мурда жылкы көк ат менен уттуң да.
Мен Карек менен Кызгалдакта иштеткем. Ооба. Аперде атам иштетет. Аха. Кызгалдак бир аз ойнобураак, ала качат. Карек болсо кээде по настроению. Мындай Ойноп турат кээде. Бирок жогушат. үстү кайсы аргымакты үстү жеңил? Сага ошол кайсыл аргымакты миңиң келет да көбүрөөк? Кызгалдакты. Кызгалдакты. Эмнеси менен ал миңиң келет? Жагып атат сага ал. Бир аз ойнобураак аттар жагат. Ойноп үстү жеңил болсо, камчыланбай тискинди кармап бекем отурасың да. Ал Каректин үстү бир аз орурак. Мээнет көбүрөөк кылыш керек. Ысыкка, суукка карабай? Мээнеттенсең боло берет. Азамат. Жакшы азамат. Эми буюрса көчмөндөр оюндарында абдан жакшылап аракет кылып аткан турбайсыңарбы? Ооба, буюрса. Атты кайсы убакта иштетип атасыңар азыр? Түштөрдө кечке маал. Эртең иштетпейсиңерби? Жок. Түштө азамат. Жакшы, анда ошо көчмөндөр оюндарында ийгилик каалайлы. Ырыс келди. Дагы мыкты аттардан жакшылап тере ала береми? Жыгы азыр бул жаңгазы айтып калды да, Нооруска эң алгачкы жеңишинде Каректин. Айтып калбады жаңгазы, бүгүн утпаса бей кылабыз деп. Сен ошо күнү утаарына 100% ишенген экенсиң. Жок, ында баягы кудан кезинде жүгүрүп жүргөндөн кийин чуркабай ийгиликтерге жете албай эле жүргөндөн кийин анан бирок атты жакшы эле дайындадык, кыш менен минип. Какой-то надежда бар болчу анан. Биринчи ошо майда байгеге чаап көрөлү дедим да. Кудай жалгап утуп кеттик. Балам чапты ошо күнү өзүнө отургузуп. Келди оор болсо да чаптыбы? Ооба. Анткени айтып отурганга да тил алат да. Берен токто десең токтоп кала тургандай болупчу. Жаңгаз айтсаң, баягы белекке берилген аттын тишин карабайт дегендей, сага бул Каректи белекке тартуулаганда сен анын ургач эркек экенин деле карабай, байкабай, сүйүнүп эле жыкка алып келип берген экенсиң да. Ооба. Ошону айтып атпаймынбы, ата тегинде эле сураган жокпуз. Өзү поздний экен, тишин деле караган эмеспиз да. Анан күзүндө көрүшүп атпай. Астын күзүнө түрттү. Быйыл жазында түрттү да. Жазда түрттүлөр. Аябай эле поздний экен да, бул ошого эле жүрбөй койду. Анан жаңгазы аттын ээси катары менен моногул келишкен кара тулпар, темир тулпарды утуп бербедиби? 31 май күнү. Анан баягы илгерки ата салтында баягы байгени уткандан кийин мисалы үчүн бу таласта 1000 кой деген күлүп болгон экен. Анан бу биздин Карабалта туштан чоң байгеге чагылып анан 1000 кой утуп, жамбыр аркылуу айдап келатып келгенче 3 эле кой келиптир дейт. Баягы соогат берип берипчи. Анан сага бул темир тулпарды уткандан кийин жуу дегендер көбөйдү окшойт. Эми ал жуугандан качпайбыз негизи. Бул машинени эң биринчи эле Эрниске рахмат. Эң бир себепкер ошол алып келип подарка кылды. Анан ошол Чыкбайкен менети негизичи. Чыкбайке рахмат. Анан ошол 31 күнү Курбан айт негизи салтка айланып калбады. Ооба. Ошол күнү спонсор болуп уюштуруучу топ, спонсор байкелерге чоң рахмат. Негизи ат чабыштын деңгээлин аябай көтөрдү. Кечээ күнү эле көлдө кандай ат чабыш болду. Өтө чоң деңгээлде өткөздү. Уюштуруучулар да өтө жакшы экен. Биздин былтыркы Талас кубогунан дагы деңгээли аябай эле өйдө болуп кетти окшойт. Көрүктү дайындаганы, аттардын деңгээли, байгелердин сайылганы бул эми жакшы нерсе да. Себептенде акчалуу байкелер өтө көп. Бирок ошолордун арасында атка кызыгып, ошол жерде ат чабышка спонсор болгондор аз да. Бирок бизде бар экен ат чабышта. Ошол сүйүндүрдү да мени. Бул деген ат чабыштын келечеги дагы алдыда деп түшүнүп салат да. Мындан да деңгээли. Эми казак бир туугандардын аттары күчтүү экен аябай. Бирок кыргыз деле астыңкы жылдары мен ойлойм да, негизи ушундай темп менен кетсе биз деле жетет окшойбуз агачы. Ашып деле кетсе болот окшойт да. Эмки пландарың кандай? Эми дагы күлүк алайын деген ойлор барбы? Дагы жакшы балким Америкадан алып жиберерсиң. Бар пландар, андан чоң пландар бар негизичи. Аттыкы экинчи орунга кетип калган учурлар болуп калат келечи. Бирок негизи бар. Алыш керек деп ойлойм негизичи. Жөн эле ат алып дайындап чабыш эмес, ошо ат чабыштарга спонсор болуш керек деп ойлойм да. Колдон келсе негизи. Туура. Себептенде ат чабыштын бир топ эле ылдыйлап кетти деп биздечи акыркы жылдары. Мына 2 жылдын ичинде бир топ эле жакшы ат чабыштар болуп атат. Анан жана айтып атпайбы.
ат менен ооруган айыкпайт. Анан эмне деп койчу эле? Туура, ат менен ооруган айыкпайт. Ат деген бул эми жакшы маанисиндеги ат ооруу деп коет. Ооругандан кийин болду го дейм ага. Бу жерден ийгилик болот болбойт жүрө берет окшойсуң да ичип. Анан ийгилик болуп калса сүйүнүп каласың, ийгилик болбойт жетишпей калсаң, кийинкиде болот деп коюп жүрө берет окшойсуң да. Өзүң да келип кээде ат минишип каласыңбы? Жок, менин эсим жарабайт да. Жок дегенде мингенге. Ошо мингенге да жарабай калды да. Былтыр бир атын эки күн мине койгом деп. Ал аты келип сие албай бере жатып. Ошо мен мингизбейт. Биз болельщик. Баракелде. Мына достор, жыкы инибиздин экинчи жолдон моткан экинчи аргымагына келдик. Жыкы бул аргымак боюнча тааныштырып баштайлы көрүүчүлөрүбүзгө. Бул Кызгалдак деген байтал 5 жаш. Элзар деген жигиттин байталы Көксарайдан болот. Айтматов району, Ошо өзү чаап жүрүп, байке жакшы зажиганиясын коелу деп атам. Зажиганиясын бир коюп, жакшылап чаап берсеңиз жакшы болот эле деп. Анан ал баланын да көңүлүн ооруткан жокмун, алып келе бер дедим. Бу жерде байгеден кийин калтырып кеткен. Но байгенин астында, чабалардын астында 1,5 ай болду. Сага келгени 1,5 ай болду. 1,5 айдан кийин кечээнкү Үскөл клубагында чаптык. Анан жакшы, жыкы бул сага келгенче соңку бээдеги байге кайсы байге чабылыптыр? Курманайтка чабылды. Курманайтка чабылды. Курманайтка чабылды. Анда канчанчы болуп калды? Ошо илешпей калган болсо керек. Ооба. Мен да байкабадым ошо. Анан сен муну көрдүң дагы буга чейин мындай арбытып чуркай албай атканын көрдүң да. Анан жанагы өзүң айткандай зажиганиясын кое албай. Бул байталдын эмнеси жакты? Аларда көрдүң да. Кан жагында жакшы отурат экен. Кан жагына карап неметтим. Энеси француз бээден тараган бээ экен энеси. Аңгы араб деп атат эле. Француз бээ экен энеси. Арабтын каны бар окшойт. Ооба. Атасы болсо Фанат дейт. Сиямга барып такалат экен. Уланбайкеден чыккан. Батыркулов Уланбайкеден. Ошо Фанатка карап алдым. Фанатты жакшы тааныйсың сен. Фанатты ооба. Тиги Сиямдын балдары да жүгүрүп жүрдү да. Кече мен жыкы комментаторлук кызматты аткарып атканда буга мүнөздөмө бергенде бирди тууду деп айтып алдым эле. Ошо кулун салып койду деп айтты го дейм Элзар мага. Ээси. Ошо мен дайындыктын үстүндө байке деп айтып калды. Жакшы. Жык анан эми бунун кечөөңкү чабышка келели. Мына кечөөңкү экинчи орунду ээлип автоунааны Чанган автоунааны утtu достор, айта кетишибиз керек. Чанган автоунааны утуп экинчи орунду алып, мына көчмөндөр оюндарына жолдомо утту Кызгалдак. Анан кечөөңкү чабышта эмнегедир арткараак жүрдү. Кандай тактика койдуң эле? Сенин туура тактика койдуңбу же бул өзү накта күлүк мал бекен? Тактика койгондо балага айтып отурдум, артта калган жок бул. Негизи көпчүлүктөр айтып атат, артта калып калган, анан кийин барып кошту деп. Мен да ошо тууп калдым да. Негизи Волчоктун жанында отурду. Биринчи топто 3 ат отурду, анан кийинки топто отурду. Ошонун арасында эле отурду. Анан Волчок алдыга жылып кеткен. Анан кайра арткарак келди. Кайра артка келип, ошо экинчи топ менен отурду. Ошонун жанында отурду. Жалаң 8 номер байкасаңыздар көрөсүздөр. YouTube'да. Анан көпчүлүгү айтат, артта калып калды деп. Андай неме мүнөздөмө бере албайм. Экинчи топ менен жүрдү, жакшы эле жүрдү. Болгону, ходу ошол болгону. Майдараак. Бирок чыдамкайлыгы ошо арабтын каны барында го дейм чыдамкайлыгы. Аңгы араб. Заман абдан табын келтирипсиң. Бунун эми сырлары боюнча дагы суроолорум алды да. Анан сен ошол байгелин экинчи орун каларыңды кайсы клубда билдиң кечөөңкү чабышта? Мен негизи бияктан жүрөгүм сезип турган бир пятерканын ичинде бармын депчи. Пятерканын ичинде бармын, Кудайым буйруса деп. Берде дос балдар менен акылдашып, Каримдер менен, Жаңгазлар менен акылдашып. Булар кеттик дедиши эле. Давай жүктөсөң жүктө, байке кеттик деп. Булар да күч кубат берип турду. Дос балдар да. Жумушта кандай экен? Бул тренировкада аябай эле жеңил. Терди кандай берет экен?
терде сразу шыртып өт. бир курукта желдирген, жарым курук желдирген деле чыгып кетет. Анда эң жакшы сапаты бар экен. Анан бул жеп ичкени жагында байкасам курсагы деле жакшы эле экен. Азыр кече чабыштаган деле мындай жакшы курсагы тартылып аптыр көп. Өзүн восстановление кылат экен. Жеп ичкен мыкты окшойт Жеп күртүлүп. ичкени жакшы. Каректи аламандан. Каректи аламан. Эми экөөнү бир байгеге салат экенсиң Кудай буйрса. Ошо азыр дайындап көрөбүз энди. Кайсынысы неметсе Кудай буйрса аракет кылганга неме кылабыз. Жакшы. Дагы бир мындайраак жетелеп көрчү. Мен да бир сынап коеюн кумарың кандыра. Бул жыкы бунун мүчөсү каректиге караганда башкача экен, Бул жеңил. Бул жеңил тиккен. Бул сейрлүү экен байкасаңар. Бул серилүү. Жок, Кудайга шүгүр. Жанымда колдоочулар турду, дос балдар. Аларга рахмат. Аскарай болгон досторум турду тирек болуп. Ошо достор болмойча болбойт экен деп бир команда болуш керек экен да. Ооба, жандоочу кийик аттырат деген бекер эмес да. Командага рахмат. Ошо уюштуруучу байкелерге рахмат. Алла разы болсун ошо байкелерге. Буну ким чапты кечеөнкү экинчи орунду алганда, автоунаа утканда? Муну неме? Кең аралдык Баяман деген бала чапты, өзүм чаап жүргөн бала. Ооба. Ошого чаптырдым. Баяман да жакшы чапты, абдан. Ал да жакшы чапты. Тил алчак. Айткан тилди алып, ошол жерде отур деген жерде отурат. Кулагында сөзсүз рация бар. Кулагында рация бар. Анан Баяман эми Кудай буйрса, көчмөндөрдө Баяман өзү чабат да. Ооба, Кудай буйрса, жок буга 3 ат бар да, 3 аттын бирөөсүнө отургузам го. Ошо кайсынысына өзүнүн желаниясы кайсы атка тартат, ошого отургузам. Баракелде достор, мынакей биздин жыкы инибиздин сайыпкер жыкы 3-чү аргымагын сиздерге көрсөтөт. Көчмөндөр оюндоруна жолдомо уткан. Жыкы көрүүчүлөрүбүзгө мына 3-чү жолдомоңду утуп берген. Бул тулпар жөнүндө маалымат берели. Бул Напер деген күлүк 3 жаш бу дагы. Бул кең аралдык жигиттин аты Инсанбек. Инсанбек. Чын хозяинин деле билбейт экен, ошо Инсан менен звонить этип сүйлөшүп турам. Ал бүгүн ошо келе албай калган себеби көлгө эз алганы кетиптир. Бул Казакстандан келген Кербулак деген айгырдын баласы. Энеси 54-чү конзоттон чыккан бей экен деп угуп атам анан. Ошо. Бул Кербулакты мен укканмын, Казакстанда чоң байгеде, эки чоң байгеде эки автоунаа утуптур. Нуркан деген досум дайындачы ошону. Кербулактыбы? Кербулакты. Дайындап экспода экинчи болгон. Биринчи таскын болот ошол кезде. Мен ошол жакта болчумун. Астанада. Кербулак экинчи болот. Таскын бир болгон кезде. Кадимки таскын. Кадимки таскын. Жок, алганчы чабышында эле жолдомо уттук. Шеринеге коштук. Ал жерден утту. Талас областынын ички областтык шеринесинде Талас областынын атынан жолдомо берилбеди. Ошондо Аламанда утту. Анан кийинкисинде Курманайтта дагы коштум. Ал жерден неме болуп калды. 4-чү болуп калды Курманайтта. Жакшы байге калдысың да. Ооба. Ал 4-чү байге эмне болду ошондо? 4-чү байге 92 000 сомбу ушундай уттук. Анан кийин көлгө барып келдим туристский сезондо. Ооба. Ачылышына. Ал жерден да 4 болуп калдым Аламандан. Ошодан кийин чаба элекмин. Жакшы, анан бунун ушу чуркашын бул өзгөчөлүк эмне экен? Берки эки атыңа караганда эмнеси менен айырмаланат? Бул кичине дальныйга чабыш керек деп ойлойм. Оорураак, Анткени местныйлар выносливый да болот да. 25-тен нары карай чабыш керекпи деп ойлоп койдум өзүм оюм менен. Аттардын баарын өзүң такалайсың? Өзүм такалайм аттарды. Анан айтсаң, жыкы бул 17 майда Талас областынын ички чабышын утканыңда, сен ошол күнкү чабыштагы атаандаштарың кайсылар эле? Ошолордон чогушуп турдуң эле деген кеп да. Тиги Акназар досумдун көк аты болчу. Эң главный соперник. Ал экинчи болуп калды. Ал экинчи болуп калды. Жакшы эле кубалашып келди. Анан бул кичине
каны өйдөрөкпү деп ойлоп коем. Тиги Англараппы, Акназардыкы. Кан роль ойноп койду деп ойлоп койдум анан. 9 майга чапкан жоксуңбу чоң чабышка муну? Жок, 9 майга кошулган жок. Аса деле эти жакшы экен жыкы. Муну кечеүнкү өткөн Ысык көл кубогуна эмнеге апарган жоксуң? Ысык көл кубогуна кичине өткөндөгүдөн кийин кичине неметип калды. Жол уруп койгонбу? Кичине келгенден кийин кыйналып калды. Көлдөн келгенден кийин. Көлдөн келгенден кийин көкөм менен келгенбиз. Жол кичине немесин алгычын алып койду. Анан шашпай эле байгелер алды да. Областтын атынан жолдомо уттуң. Демек, Талас областында намысы кыргыз, жалпы кыргыз мамлекетинин намысынан чыгар дагы Талас областында ички намысы бул элдин тандоосунан өткөн күлүк да. Эми даярдык абдан дыкат кыларсың. Ооба, Кудайым буйруса. Бул наперде кайсы бала чапты? Наперде Баяман чапты да. Муну да Баяман чапты. Өзү послушный бала болгондон кийин отурзат экенсиз жакшы балдарды. Ооба, бул өзү дагы ала качып мындай бир жиндебейт болуш керек. Жок, спокойный. Топтун арасында жүрө берет арасында. Каерде койсоңуз ошол жерде жүрөт. Алдыга камчы берсең атырылат, тартсаң артка калат, Ооба. Абдан суутканга жеңил мал экен да. Иштетип атканда ырс келди отурат, Жок, буга мен өзүм отурам. Өзүң отурасың. Ооба. Кичине неме характери бар. Ооба. Өзүң деле салмагың ат суутканга ылайыктуу окшойт. Салмагың деле бир 60 тегеренде болсо керек жыкы. 68 килограмм. Өзүм менен постоянно. Бирок тер алганда жаш балдар. Тер алганда деле өзүм алам. Балам экөөбүз алабыз. Каримди чакырам, өкүл баламды. Ал келип алышат. Жардам берип кой деп. Бир эмес 3 жолдомону уткан сайыпкер болуп атасың. Мындай 3 жолдомону уткан сайыпкер бизде Кыргызстанда азырынча бүгүнкү күнгө жок болуп атат. Ушу 3 жолдомо уткандагы ийгиликтин сыры эмнеде? Бирде 3 жолдомонун сыры болгондо жаныңда командаң кичине күч кубат берип турган аттардын дайындыгы. Алла таалам 10 миң деп койду, эми жакшы жүгүрүп атыр, ийгиликтер жакшы болуп атыр. Ошол деп ийгилиги деп ойлойм. Мындай ийгиликке жетүүнүн сыры эмнеде дейм да. Балким сен жана достор айткандай мээнет кылып атасың, балким ат күлтү. Дагы башка эмне сырлары бар ушу мындай зор ийгиликке жетишкен үчүн? Дайындыкта атка мээримди төгүп деп дагы ойлойм. Мээримди төкпөсө ат жүгүрбөйт да. Мээрим төгүп жакшылап дайындаганда немеси деп ойлойм. Анан сен атты мына жөн эле атты бирөө базардан алып келип муну суут бер деге эле албайсың да. Анан атты алганда эмнесине карайсың? Канына карайсыңбы же мүчөсүнө карайсыңбы же чуркашына карайсыңбы? Аттын эми көбүнчө неме жагына карайм, эне жагына. Эне жагы кандай результат берген эне жагы. Күлүк тууган бейли деп карайсыңбы дейм, Ошо эне жагынан зависит этет деп ойлойм, эне жагы көбүрөөк зависит этип болуш керек деп өзүм оюм да энди. Сынын аттын сындаганда каягына басым жасайсың? Эмнесине? Мойнунабы, бутунабы, шыйрагынабы же көзүнө? Мен атты негизи жакшы сындай албайм. Басып баратканда атты көрүп окатаң мыктат экен деп байкаганыңды айтам да. Жок, антип сындай албайм. Эне жагын неметип ушу дос балдар да кеңеш берип калат. Карим өкүл бала, Жаңгазы дагы. Анан ошолор да көбүрөөк неметет, жардам беришип, кеңеш айтышат. Мисалы, каректи Россиядан алып келбедиби? Анан Россияда турган каректин энесин каяктан билдиң анын мыкты бий экенин дейм да. Аны Эрнис бир тууганыбыз ошо менден сурап калды, ошо кандай ат алып барайын, кандай тай алып барайын депчи. Анан кийин бир заводдон 2 тай чыгып калды. 2 тай чыгып калып, байке ушунусу стрит покердин немеси бар экен, линиясы бар экен. Ноосу американец экен деп калды. Анан стрит покер болсо стрит покерди ала берейик. Может жүгүрүп калат чыгар деп. Өзүм анткени стрит покердин балдарынан чаптым. Баары жүгүрдү. Анан Эрнис макулдап калды ошо менен. Эрнис алып келди. Анан арадан кичине убакыт өтпөй Жаңгазыга подарок этти.
Анткени Жаңгазыга алып келип берген бир аты бир 10 чакты күндөн кийин колик деп коем, сакоо чыгып, аябай сакоо чыгып кетти, өлүп калды. Ал да стрип-покерден болчу. Анан кийин байке деп коем, неме Жаңгазы ушундай мына тайсага подарка менден деп от души подарок этиптир. Ага да рахмат, Алла разы болсун, ошо Эрнис Биртугановго. Анан стрип-покер деп калдың. Сен стрип-покердин түзмө-түз балдар менен биринчи орунду алдың беле Казакстанда иштеп жүргөндө? Жок, биринчи орунду алган жокмун. Жекиш байке, Батыркулов Жекиш байкеден калган бир кунам бар болчу. Стрит-покерден прямой экспорт деген айгыр. Жекиш байке кетип калгандан кийин ошол кунам менин колума тийди. Бышты кезинде президентский кубокко чаптык. А жерден алат 3-чү болду. 3-чү болуп машина алды. Казакстан президентский кубокто. Анан аябай жактырып калгам, ошондон кийин стрит-покердин немелер бүт линиялар жүгүрөт окшойт депчи. Баса айтмакчы, сен да өзүң дагы Казакстандын президент кубогун утканың бар да. Ооба. Ал кайсы ат менен кайсы жылы уттуң эле? Ал байтал менен 2011-де ошол эле байтал экинчи болот. 2011-де Аламандан 25 чакырымдан. Андан кийин 2012-жылы ошол байтал менен утам. Аламанды. Ошо командабыз менен уттук. 29-август күнү болуш керек. Ооба, примерно ошондой. Ал ат Жанкөловдер аулетинин аты болчу. Прямой Тимуджиндин кызы болчу. Ошо менен уттук, бир аз ийинде уттук. Бышсында экинчи болуп калат президентский кубокто Аламандан. Экинчи болуп калган кезде Нуркан деген таластык Биртугановбуз бар, сайыпкер. Ошон байтал утат. Ал да Казакстанда иштеп турган убак болчу ал кезде. Каракат деген байтал менен утат, меники экинчи болуп калат ошол жерден. Ошодан кийинки жылы 2012-де уттук. Сен сайыпкерлик карьераңдагы эң чоң ийгилигиң ушул Казакстандын кубогун, президент кубогун утканың го дейм. Ооба. Ошондой деп неметсем болот. Көкшам менен да абдан жакшы ийгиликтер жаратпадың. Көчмөндөр оюндарында экинчи болдуң. Ооба, бирок эң мыкты байге президентский кубок болду ошо Казакстандын. Ошо шефтерге да рахмат, ошол кезде жакшы кишилер, Жанкөловдер. Жакшы, эң сон керемет. Эми алдыдагы максаттар жөнүндө сүйлөшөлү. Мындайча айтканда, чыккы мына сен Казакстанда да көп жыл иштеп, Казакстандын президент кубогуна чейин уттуң, мына сонун ийгиликтерге немеле кеп кылдык. Анан сен казак досторубуздун, сайыпкер досторубуздун да көп тааныш досторуң бар да. Ооба. Анан азыркы учурдагы казак туугандардын мыкты сайыпкери ким деп ойлойсуң? Энди мен өзүм ой пикирим Адилет Нокотай деген бар. Ооба. Жакшы бала дагы. Бирге ошол жерде кошуна болуп иштеп калдык. Бакчан деген бала бар. Адам мыкты сайыпкер. Азыр Жамбыл Бөбөкбай деп чыгып атыр. Мен аны чынын айтсам мындай тааныш эмес экем. Сенден кичүүрөөк окшойт ал бала. Менден кичүү. Ал да жакшы чыгып атыр. Аны да эсептейм жакшы сайыпкер деп. Нуржигит да абдан кечүү. Нуржигит, ооба, Нуржигит бар. Табалдиев. Ал да мыкты сайыпкер. Дагы мурунку сайыпкерлерден, мурунку немелерден Болот деген ага бар. Алар да мыкты сайыпкер. Саят деген бар. Маркум Пажлой деген болгон, Эрлан деген. Ошонун сайыпкер таскынды дайындап жүргөн бала. Саят деген. Ал да мыкты сайыпкер болчу, аз кийинчерээк чото угулбай калды. Ат неме чөйрөсүнөн алыстап кетсе керек деп ойлойм. Чото чаппай калды да көп. Сен туура айтып атасың, бардык мен да доктордон сурамжылап, маектерде да сурап калсам, ушул топ 5 сайыпкерине ушул жигиттер кире турбайбы? Адилет Нокотай, Жамбыл Бөбөкбай, Нуржигит Табалдиев, Мурат деген жигит жакшы. Эмелеки сен айткан айтып аткан жигиттер, Саяттар, ушулар бир 5-6 булар бардыгы. Санат деген бала бар. Рыскулов Санат деген. Өткөндө ошол жерде болгон байгеде топ байген утуп кетти Чанганда. Ооба. Мен үйүмө конок болуп келген. Ооба, маек алып. Ал да мыкты сайыпкер. Демек, казак туугандарыбыз бул алдыдагы көчмөндөр оюндарына өтө күчтүү аттары менен өтө күчтүү сайыпкерлер келет экен да. Ооба, Кудай буйруса спорттан эле бирөө утат, бирөө утулат. Кимдин маңдайына жазылып туру
буйруптуру ошол утсун, күчтүүсү утсун, Кудайым буйруса. Спорт дүйнөсү ошондой экен да. Буйруктан, Ооба. Сайапкерлик тажрыйбаң канча жыл? Сайапкерлик тажрыйба негизи ат менен келатканыма 95-тен бери келатмын ат менен. Ооба. Башында ошол жерге иштедим, ипподромго. Кайсы жылдары? 95-тер. 95 деп калдым. Жакшы эле иштедик берге да. Алгачкы устатың ким болду? Алгачкы устат ошо директордун баласы болчу, ошол атка мингизип үйрөттү. Ошол жерде. Анан кийин Рүстөм деген байке болду, Караколдук. Анан кийин Сыргак байке болду. Негизги устатың ким ошондо? Негизи көбүрөөк үйрөнгөн ошо Сыргак байке деп ойлойм. Сыргак байкеден көп нерсе үйрөндүк. Анан кийин Керим байкеден көбүрөөк үйрөндүм да. Керим акенин колунда да иштеп калдың? Керим байкеде иштеп калдым. Өмүралиев. Ада да иштедик. Казакстанда жүргөндө иштедим. Кыргызстанда эмес. Гладкилерине чаап калдык. Казакстанда жүргөндө. Бул сен үчүн сайапкер деп эмнени түшүнөсүң? Ошол жан дүйнөңдөгү бир ичиңде катылып жүргөн оюңду айтсаң. Сайапкерчилик деп энди бул баарын таштап коет экенсиз да, сайапкер болгондон кийин баарын унутуп эле коет экенсиз, только ат дүйнөсү болуп калат экен. Мен өзүм жеке пикирим да энди. Келгенден кийин 1 жыл коем деп аракет кылдым, кое албай койдум. Башка тирлик кыла албадың? Башка тирлик кыла албай койдум. Анан кой акырына чейин до конца эле добивать этип көрөйүнчү, может тыянагы чыгар деп. Айтайын дегеним ошол сенден да ошол суроо жооп чыгабы деп атканым. Азыр сен бул үй бүлөнү багуу, чарбачылык, мына заң кайган үйдү салып алдың. Алдыңда аппак темир тулпар бар. Анан кийин ушун баарына жалаң эле сайапкерлерден, байгелерден тапкан мындай тапкан кирешең менен оокат кылып атасың да. Же башка дагы чөйрөдө, башка жакта дагы кылган ишиңби же бизнесиң барбы? Жок, башка деле чөйрөдө немем жок. Кудайга шүгүр, семьям бар кашымда. Келинчегим бар, жакшы. Ал да поддержка берип турат. Мамам бар. Ошо үйдө жалгыз эркекмин. Ошо баарын карап ошоларды. Ошо аттын аркасымен деп да ойлойм. Ат жагынан да бир жардамы тийдиби деп ойлойм, бир Аллах омин деп. Ооба, сен анткени чоң байгелерди утуп атпайсыңбы? Ооба. Уттук, Кудайым буйруса, уттук жакшы эле. Шүгүр баарына, Кудайга шүгүр. Жанымда досторум бар. Ага да шүгүр. Анан жакы дагы бир салттуу болуп калган суроону бересем болбойт. Мына атты байгеге алып келиш үчүн алып келесиң да байгеге. Анан эң негизги 3 катаны кетирбеш керек болгон 3 ката кайсы? 3 ката болгондо Эгер ошол 3 катанын бирөө эле болуп калса ат чуркоот дейм да, анан ошол 3 катаны айтып берчи, ушуларды кетирбеш керек деп. Жакейден болот. Жакшы жакей отурбай калат. Шеф менен мамиле келишпей калышы мүмкүн. Ошо именно так ошол күнү. Баары түп келишип турса, ат жүгүрөт деп ойлойм мен. Ошол каталарды кетирбеш керек деп да ойлойм. Анан атты иштетүү жагынан сурайын. Мына сен эми өтө тажрыйбалуу сайапкерсиң. Кыргызстандагы топ 5 сайапкердин бирине кирет десек жаңылбайбыз. Анан тере алуу деген боюнча мына бизде азыр жаш көрүүчүлөрүбүз көрүп турат. Жаңы үйрөнүп жүргөн сайапкерлер, чабан дестер көрөт. Бул жыкы агабыз, жыкы инибиз кандай сутот болду экен деп сени аңдыгандар көп. Тажрыйбасынан алайын дегенде. Аттан тере алуу деген эмне? Өзү канча жолу тере аласың атка чабыш үчүн? Байгеге чабыш үчүн. Бияк жагы ошо кичине Керим байкенин да немеси кетет берге. Тажрыйбасы. Аттын дыханиясына карайм көбүнчө. Аттын дыханиясын ачып, көп дистанцияга тере албайм мен негизи. Аттын дыханиясын, анан этин келтиребиз. Ошондой эле, ошо Керим байкенин тажрыйбасы да берди. Мисалы, каректи кече уттуң да, сон чуркады да, карек боюнча айталы. Канча тере алдың ушу байгени утканга чейин? Чаап отуруп келтирдиң байгеге? Негизи ошентип бир жолу чаап алам. Чаап текшерип алам. Ат кай жерге чейин жүгүрөт,
кандайга способности бар. Ат ошондо эле билинип калат биринчи чабышта элечи. Кичине 5 кругка, 4 кругка чаптырып, кичине дыханиясын ачып. Кийинки байгеге порядкасында батып келет да негизи. Размашка эле берип. Ошентип келтирип чабабыз. Кээ бирлери сулуу менен суутат жалаң. Кээ бирлери арпа менен суутат экен. Кайсысы туура болот дейм да? Биз мисалы кебек тартылган арпа, сулуу ушундай эле беребиз. 2 мал берип турасыз. Бир мал берсе кандай болуп калат? Аттын немесине карайсыз, этине түшүп баратса 2 мал. Аттын эти кичине өйдөрөөк болсо 1 мал кечкисине эле. Анан сен оңчо ушу балаң өзүндө тартаар бекен? Байкадыңбы? Тартпайт го деп деле ойлойм. Энди өзүнүн мындай атка деген немеси бар энди. Сезими барбы? Сезими бар. Анан ошо окуйт элем деген отур. Анан баланын өзүнүн немесине кой бердим, окусаң оку. Туура. Билим да керек да. Ооба. Билимди алып туруп деле чабан десе, саяпкер боло берсе, ал ашык болбойт. Анан балаңдын ийгиликтери жакшы болду окшойт, 3 жыл чапты. Ал кезде өзүндө эле жакшы аттар чуть-чуть болбой калды. Берки көктү чаап жүрдү фаворитте. Анан кийин башка балдарга да берип аттым, чаап берип тур деп. Бексултанга берип аттым. Бексултан да өзүм жакейим болчу кезинде. Мухаммединов. Ооба. Ага да бир байге ошол жерден болуп ошого бергем. Биринчи келген. Жакшы байгелерди машина уталган жок. Акчабай утуп жүрдү, тай торпок ушундай эле утуп жүрдү. Азамат, мен да атымды чаап калган болуш керек эле. Ооба, сиздин да атыңызды чапты. Ооба. Анан бул Кыргызстандагы мыкты саяпкерлерден бир топ 5 саяпкердин атын атай аласыңбы? Эми аталбагандар таарынбастыр, эми өзүң жеке пикириңе эч ким таарынбайт деп ойлойм. Ошо биринчи Жекиш байкебиз, Батыркулов. Адан да талим тарбия алып калдык. Жакшы акыл насааттарын айтып калат кээде. Ошо Жекиш Батыркулов, Изат бар. Сыргагул Изат. Кубан бар. Бека деген жаш саяпкер бар. Керим ага болсо эми Казакстанда иштеп жүрүп. Ал Керим байке Казакстанда иштеп отур. Ким бар? Айтор, кийинки баягы мурунку чыккан кулактан кийинки чыккан мүйүз озуп тур деген макалда эле кийинки чыккан жаштар мурунку саяпкерлерден ашып баратат да. Азыр жаш саяпкер. Замир Адиев деген бар айткандай, ал да мыкты чебер саяпкер. Анан Бексултан деген бар, Мухаммединов. Чыкы ушу мына алдыда болуп өтчү көчмөндөр, 6-чы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өзүнчө салттуу оюндардын олимпиадасы десек жаңылышпайбыз. Мына ушул олимпиадада катышып 3 ат менен катышкан турасың. 3 ат менен бирөө менен болсо дагы жеңишке жетсең кубанычың чексиз болот го дейм. Мен үчүн бул жеңиш болуп калса, энди Кудайым буйруса, бир 10 000 деп койсо, өтө кубанычтамын го дейм. Анткени 3-чү көчмөндөр оюндарында Искендера менен экинчи болуп калганбызда, ута элекпиз көчмөндөрдү. Ооба. Мурдагы жылы Казакстанда болгон көчмөндөрчү. Анда берден лицензия утуп алып, атыбыз сатылып кеткен берден. Анда да бара албай калганбыз. Энди Кудай буйруса буйруганын көрөбүз энди. Көчмөндөр оюндарынын мааниси сен үчүн өтө зор болуп тур да ушул кезде. Ооба. Саяпкер катары. Ал өтө өйдө деңгээлдеги байге болот деп ойлойм. Мыкты деңгээлдеги. Ал жерде Невир деген күлүктөр катышат. Казакстандан келет, түкпүр жеринен. Кыргызстандан келет, мыкты саяпкерлер алып келет аттарын. Ал жерде утуп алсаң өтө сүйүнүчтүү болосуң го деп ойлойм мен. Тарых жараткан жеңиш болот деп ойлойбуз, Кыргызстандагы тарыхый чоң саяпкерлер, соңку тарых жаратып аткан саяпкерлердин эки мыктысынын бири мына Жекиш инибиз, Батыркулов жана Керим Өмүралиев агабыз. Экөөнөн тең сен таалим алып калыпсың. Экөөнүн эки чоң мега саяпкерлердин атты таптоо, саяпкерлик өнөрүнүн атты даярдоонун айырмасы эмне деген? Берден энди Жекиш байке мындай акыл насаатын айтып турчу, мен ада иштеген жокмун негизи. Берде Керим байкеде иштедим, Сырак байкеде иштедим, бери таластык. Көбүнчө
Сырақ байке мындай көбірек дистанцияға неметеді да, басым жасайды да. Керим байке болса азырақ дистанцияға иштетет, бирок дыханиясын жакшылап келтирет да. Ошолордон да ошо баарын аралаштырып айтор дайындап атып. Кыйыныраак суроо берип койдум окшойт. Сен үчүн эми Кудай буюрса жакшы ийгиликтерди жаратышыңа тилектешпиз. Өзүң сайыпкер досторуңа мына соңку 1 айдын ичинде 2 автоону уткан ийгиликтүү мыкты сайыпкер катары каалоо тилегиңди угуп коелу. Эми каалоо тилегим Кудайым буюрса мына алдыда көчмөндөр оюндары келатат. Ошо баардык сайыпкерлерге тилерим аман эсен жер кырсыгынан тыш болуп, аттары байгелүү болуп, Кудайым буюрса Кыргызстан желегин желбиреткенге немемин? Тилектешмин. Ошо баары аттар байгелүү болсун. Кудайым ден соолук берсин баарына. Ошо көчмөндөр оюндарына салым кошуп аткан баардык немеге рахмат. Ушунча байгелерди өткүзүп берип атыр. Быйыл жакшы байге болду аябай. Баарына рахмат. Алла ыраазы болсун. Өкмөткө дагы. Баарына ыраазымын. Ошо сайыпкерлерге тилегим аттары байгелүү болсун. Кудайым ден соолук берсин баарына. Рахмат жыкы мына сенден дагы артыңан кууп жүрүп маек ала албай жүргөнбүз. Анткени сага окшогон жылдыз сайыпкерлер колго тийбей калат экен. Тияка бияка кол тийбей. Мына биз да мына урматтуу достор сиздерге көчмөндөр оюндарында 3 аргымак менен 3 жолдон уткан мыкты сайыпкер Балыбаев жыкы инибиз менен маекти курдук дейбиз. Кудай буюрса ушундай ийгиликтүү чабыштарыбыз алдыңкы көчмөндөр оюндары андан да кийинки сонун байгелер алдыбызда туруу ушундай чоң байгелерди уюштуруп берип аткан мамлекетибиздин жетекчилигине дагы ырчылык билдиребиз. Элде тынччылык болсо береке болот дегендей, элибизде тынччылык, молчулук болсун, анда биздин сайыпкерлик өнөрүбүз, улуу, салттуу ата оюндарыбыз өнүгө бермекчи. Ушун менен Жыкы Балыбаев сайыпкерибиз менен маегибиз соңуна чыкты. Кийинки жолугушканча сак саламатта болуңар. Жана да ошо сиздерге ийгилик каалап кетчүмүн. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, бала чакаңыздардын кызыгын көрүңүздөр, эл кызматында чапкылап жүрөңүздөр. Рахмат сиздерге. Рахмат Жыкы. Ат байгелүү болсун. Рахмат.